Мен Садирова Айсулуу, ушул Миңөрүк айылынын тургуну боломун. Өзүм 22 жылдан бери ушул Миңөрүк айылындагы Бабагаев мектебинде мугалим болуп иштеп келем. Кандайсыңар балдар, келдиңерби? Азаматтар, биздин бул жерге көчүп келгенибизге 30 жыл болуп калды. 93-жылдары келгенбиз. Жаңы эле айыл курула баштаганда келгенбиз. Келип, ушул жерде дом чабан бар эле, ошол дом чабанда жашап жүрүп, үйүбүздү салдык. Балдарыбызды чоңойттук. Ошентип жакшы жашоо жашап атканбыз. Ушинтип тапканыбыз, нече жылдык мээнетибиз бир күндө күлгө айланып калды. Чек арадагы кырдаалдан кийин эми өтө кыйын абал болду. Үйүм толугу менен өрттөлгөн, 2 сарай, навестер. Эми ал күндөрдү ойлосок, мүмкүн көңүлүбүз бузулуп атат да. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынан биз 16.400 акчалай сыйлык алдык. Аны ушул үйдөгү тирилик. Чын-чынында чек арада жаңжалдан кийинки абал бул аябай оор абал эле. Анткени бир жерге эле 10, 20, 30 миңге чейин адам топтолгон моменттер болду. Ошолорго продовольствие, жата турган жерлеринен бир айып иштетиш деген бул өтө чоң вопрос болгон. Ушундай моментте мамлекетибиз, элибиз бирикти. Бардыгынын ынтымакчылык астында, бардыгы ушу жардамга кол сунуп, ушундай ситуацияда ишти уюштурду. Ошондой учурда биздин партнерлорубуз дагы карап турушкан жок. Особенно мына ООНдун азык-түлүк программасы бизге биринчи кол сунган партнерлорубуздун бири болду. Ошондо ВПОндун балдары бардыгы биз менен кошо жүгүрүп жүрүштү. Айылдарда үйлөрүбүз толук бүтө элек, бүткөндөр дагы уже көбөйүп калды үйлөрдүн. Но постепенно бардыгы өзүнүн калыбына келүүдө. Бизде мына көчөдө, биринчи көчөдө гана үй өтө катуу күйгөн, жашаганга шарты жок. Наркы айылдарда эми кадимкидей келип жашоо шарттарын улантып атат. Эми акчалай сыйлыктарды биз студенттерге каржылайбыз. Неберелерим бар, элдердин арасында ынтымактык болсо, жашоо баягыдай эле жакшы болот деген үмүттөмүн. Акчалай жардамды ошо чек ара аймактарында үйлөрү толук күйүп кеткен жана үйлөрү капиталдык ремонтко муктаж болгон үй бүлөлөр алуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Ар бир үй бүлө $200 тегерегинде каражат алды. Ушул эле үй бүлөлөр 100 килограмм un, 10 литр май азык-түлүгүн шартсыз түрдө алганга жетишти. Жана эвакуацияланган жарандарды кабыл алган башка айыл өкмөттөрдүн жарандары долбоордук иш-чараларды аткаргандыгы үчүн алар да азык-түлүк жардамын алышты. Бул долбоорлордун дээрлик көпчүлүгү ошол жергиликтүү жарандарды бир жаңы кесипке же өнөрдү үйрөнүүгө багытталган кыска мөөнөттүү окуу долбоорлору болду жана айылдын инфратүзүмдөрүн жакшыртууга багытталган иш-чаралар эле. Мисалы, айылдарга таза суу линиясын куруш керек болсо, же дарыялардын кооптуу жээктерин бекемдөөгө багытталган иш-чаралар болсо, ушул сыяктуу көйгөйлөрдү айыл өкмөттөр долбоор түрүндө жазып, аны азык-түлүк программасы менен биргеликте ишке ашырганга мүмкүн болду. Ушул кыйын мезгилде, мына каргашалуу окуядан кийин биз чындыгында акчабыз жок. Үйүбүздө бардык нерсебиз тонолуп, бардык нерсебиз уурдалып, күйүп кеткенден кийин действительно жардамга муктаж болуп турганыбызда бизге ушул азык-түлүк программасы колун сунуп, азыктарды берип, ушул жашообуздун бир аз болсо дагы жакшы жакка өзгөрүлүшүнө таасири тийди дейм да.
кээде отуруп дагы айтам да, үйгө бүтүп атат. Эми үмүтүбүз эле ушул чек ара чечилсе, биз Миң Өрүктү ушундай жакшы көрөбүз да. Миң Өрүктөн кеткибиз келбейт.